Анан бул жерде отуруп алып эле сиздерге кыскасы билген нерсемди айтайын. Ушунан кичине болсо дагы кандайдыр бир эки адам болсо дагы оңолот чыгар, ушундай бир сөздөрүмдүн бир маанисин түшүнгөн адамдар оңолот чыгар деген ойдо видео чыгарып атам да. Анан кээ бирөөсү чындыкта эле мага рахмат айтып атат. Чын эле сенин сөздөрүң аябай таасирлүү экен. Мен буга чейин мындай нерсени билген эмесмин. Аябай сонун сөздөр экен. Сага Алла ыраазы болсун деп канчалаган адамдар мага ыраазычылык билдирип атат да. Мен ушу менен үй бүлөм сактап калдым. Мен ушу менен ажырашпай калдым. Мен мынтип калдым, тинтип калдым деген мага аябай көп жазат негизичи. Анан мен ошондой бир жакшылык иштердин ачкычы болуп жатканыма аябай ыраазы болом дагы. Мындан кийин дагы мен адамдарга бир пайдалуу нерселерди мындан дагы көбүрөөк чыгарганга аракет кылам да. Анан бул жерден айтайын дегеним, кээ бир эркектер дагы айтам эркектерге. Аялыңыздар бар туруп Айгүл деген кыздын атын Айбек деп, Нургүл деген кыздын атын Нурбек деп, Жылдыз деген атын Жылдызбек деп сохранить этип алып, аялыңыздардын көзүнө чөп салгандарыңыздар барсыздар, барсыздар. Карап отурасыздар ушу жерде. Анан сиздерге дагы айтат элем. Эгер ошонте берсеңиздер, ар бир нерсенин сабыры түгөнөт. Колунда бар алтындын баркы жок дегендей, кийин ошол аялыңызды, бала чакаңызды жоготуп алганыңыздан кийин бармак тиштеп өкүнүп кала турган күн келет. Анан аялы бар эркектер менен жүргөн кээ бирки аягы суюк кыздарга айтат элем да. Аялы бар экенин билдиңби? Семьясы бар экенин билдиңби? Билип туруп дагы ошого кыйшаңдап, кычышып, ошол эркектерге жабышкан сен бети жок, аберсиз, надан кызсың. Сенин Кудай жазаңды берсин деп айтат элем да. Ошого окшогон кыздардычы, кээ бир үй бүлөнү бузуп жүргөн, акчасыны, башкасыны колдонуп, кээ бир эркектерди ыраазы кылып жүргөн кээ бирки сойку кыздарга айтат элем. Силердин аягыңар жакшылыкка барбайт. Силердин аягыңар жакшылыкка барбайт. Силердин артыңардан жакшы инсандар чыкпайт. Силердин тукумуңардан бир адамдык сапатка ээ болгон жакшы инсандар чыкпайт эле. Ошондой кыздар угуп аткан болсоңор, кулагыңарга алтын сырга. Ушул жерден ошол адатыңарды таштап, жакшы жолго кайтпай турган болсоңор, эртеге бармак тиштеп өкүнө турган кез келет силерге дагычы. Канчалаган балалуу үй бүлөлөрдүн семьясын бузуп атасыңар. Ошондой жыпырык жагыңар менен. Канчалаган балдарды атасыз, канчалаган аялдарды, балдарды энесиз калтырып атасыңар. Ошолордун убал сообу эртеге силердин башыңарга барып так этип тийгенде көрөсүңөр. Же майып болосуңар, же көр болосуңар, же кор болосуңар, же бомуш болосуңар. Айтып коеюн. Тобоңорго жанып, тобо кылып калганды эртерээк ойлонгула.